Сабырбек Жумабеков Коом.пресс kg сайтына Асель Кадырбекованын абалы тууралуу маалымат айтты. Кудайга шүгүр, Асель Кадырбекова медицинанын тили менен айтканда сопор абалына келди. Бул комадан чыкты дегенди билдирбейт. Кыргызча түшүндүрсөм толук түрдө өзүнө келе элек. Бирок көзүн ачып, тамак ичип, тилиң, мурдуң кана десек көрсөтө баштады. Биз анын сакайып кетүүсүнө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Элдин дубасы, дарыгерлердин күчү менен аз-аздан өзүнө келе баштады. Бутуна туруп, үй бүлөсүнө, элге аралашуусун каалайбыз, деди ал. Булак Коом.пресс kg. Эске сала кетсек, 29 жаштагы Асель 26 июнь күнү саат 15:47 Бишкектин Медерев жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде автокырсыкка учураган. Асель Кадырбекова айдап бараткан Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны патруль жеке күзөт кызматынын унаасы капталдан келип сүзгөн. Булак аралаш маалымат kg. Урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыңыздарга, үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык каалайбыз. Бүгүнкү оор кырдаалдан баарыбыз биримдикте ынтымакта чыгалы. Биздин каналга катталып, коңгуроону басууну унутпаңыздар.